Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Келгиле. Баарыбыз көнүгүү жасайбыз. Экранга көңүлүңөрдү бургула. Бир аз болсо да көңүлүбүз көтөрүлүп калды. Баарыңарга жакты деген ойдомун. Азыр кыргыз тили сабагынан кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даярданабыз. Китеп, дептерлерди, ручканы алабыз. Сабакка көңүл коюп отурабыз. Өтүлгөн үй тапшырмасын эске салып алалы. Үйгө эмне тапшырма берилген? Азаматсыңар. Мурунку сабакта сүйлөмдүн ээсин өткөнбүз. Эрежени чогуу кайталайбыз. Сүйлөмдө негизги ойду билдирип турган жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Сүйлөмдүн ээсинин асты бир түз сызык менен сызылат. Мисалы, Асан колун жууду. Ким колун жууду? Асан. Койлор короого келди. Эмнелер короого келди? Койлор. Бул сүйлөмдөрдө сүйлөмдүн ээси Асан жана койлор. Бүгүнкү өтүлө турган жаңы тема сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган айбанаттардын аттары. Сабактын максаты: биринчи, тема жөнүндө түшүнүк аласыңар. Экинчи, текст менен иштейсиңер, суроо берип үйрөнөсүңөр. Үчүнчү, өз алдынча иштегенге күнүгөсүңөр. Сүйлөмдө ойдун негизин билдирген айбанаттардын аттары да сүйлөмдүн ээси боло алат. Аларга эмне, эмнелер деген суроолор берилет. Мисалы, ак жолтой, кумайык, жолборс, короочу иттер. Ак жолтой, кумайык, жолборс иттин аты болгондуктан эмне деген суроо берилет. Жана ошондой эле сүйлөмдүн ээси боло алат. Сүрөттөр менен иштейбиз. Бул эмне? Тотук куш. Эмнелер? Тотук куштар. Эмне? Эчки. Эмнелер? Эчкилер. Көрдүңөрбү балдар? Эмне, эмнелер деген суроолор берилди.
көнүгүү иштейбиз. 303 көнүгүү. Кагаздан жасалган 1000 турна. 3 бөлүмүн окуп чыгабыз. Окуя андан ары кантип уланат? Садако кагаздан 1000 турна жасайм деп күнү-түнү чарчабай аракеттенет. Аны менен ал эктенип, оорусунда унутуп, бар күчүн кайтадан жыйнайт. Кээ күндөрү 1000 турнаны жасап бүтпөй тургансып, көңүлү чөгүп, бирок кайрадан үмүт менен досторуна, ата-энесине дем берет. Турналарына түрдүү аттарды коюп жазат. Ал 600 турна жасаган кезде оорусунан айгам деген үмүттө Садаконун ден соолугу оңой баштайт. Чымырканын ишин дагы улантат. Бирок аз күн өтпөй ал өзү сүйгөн 1000 турнасын жасап бүтө албай көз жумат. Ошондо 644 турнаны жасаган экен. Sonra анын акыркы турнасы эле. Балдар, силер кайгырбагыла. Анткени Садако бир нече турнаны жасаганга үлгүргөн. 304 көнүгүү. Текстин акыркы сүйлөмүн көчүрүп жазгыла. Энин астын сызгыла. 305 көнүгүү. Силер айбанаттардын кандай аттарын билесиңер? Бул суроого жооп жазып, мага жөнөткүлө. 306 көнүгүү. Садакого классташтары Белеке, Күчүк, Мышык, Тоту куш жөнөтүштү. Аларга ат коюп окуя жазгыла. Сүрөттөгү жандыктар сүйлөмдө энин милдетин аткаргандай болсун жана эмне, эмнелер деген суроого жооп берсин. Сабакты бышыктоо бөлүмүнө да жетип келдик. Бүгүнкү сабактан эмнелерди үйрөндүңөр? Сүйлөмдө энин милдетин аткарган айбанаттардын аттарына кандай суроолор берилет? Ушул суроолорго өз алдынча жооп берип көргүлө. Үйгө тапшырма. Эреже жаттоо. 307-308 көнүгүү. Аткарып, мага жөнөткүлө. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчө.